Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 31 январь 2025 жыл мен сиздерге 3 кабаттуу общежитиянын 3-кабатынан сатыла турган ушундай даяр бир комната тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Мынакей туугандар, бул бөлмөнүн көрүнүшү, ремонту өтө сонун экен. Суу, свет, отопление, центральный канализация бардыгы бар. Ремонту дагы сонун. Эң негизгиси күнгөй бетте жайгашкан. Азыр дагы күн тийип турган учуру, караңыздар, жарык сонун болуп турат. Бир эле газ жок, калган бардыгы бар туугандар. Мына керек болсо комнатанын ичинде ушундай душ, унитаз, аристон бардыгы орнотулган. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Элесин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Дареги, мен турган жер туугандар Авиагородок. Сатылуучу жанагы бир комнатабыз болсо мына ушул 3 кабаттуу общежитияда жайгашкан. Адреси Аэропорт 4 туугандар. Ориентирди сиздер Авиагородоктун милиция канасын алсаңыздар болот. Милиция кана ушул биринчи этажда болуп калат экен. Адреси Аэропорт 4 туугандар. Сатылуучу бир комнатабыз ушул подъездде 3-кабатта. Келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган комнатанын ичине дагы кирдим туугандар. Мен айткан подъездге кирип 3-кабатка чыгып, мына сатылуучу комнатанын бронированный эшигин ачып кирип келе бересиздер. Аянты 20 квадрат метр. Тех паспорту бар. Айттым, суу бар туугандар, свет бар, центральный отопление, жок, мындай жөнөкөй эле отопление, анан центральный канализация бар. Бир эле газ жок, калган бардыгы бар экен. Азыр саат 12:30 болду. Мына комнатага күн тийип жаркырап турган учуру. Бул жерден домдун алды көрүнүп калат туугандар. Анан бул Авиагородокто билесиздер, мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам, бала бакча бардыгы бар туугандар. Шаарга деле тез эле кирип каласыздар, аэропортко пешком эле барып келсеңиздер болот. Ушундай ремонту жаңы экен. Мына караңыздар. Эч жерден эч нерсе кылыштын кереги жок. Кудай буюрса келип эле жашай бересиздер туугандар. Анан мына буюм-тайымдарын көрүп атасыздар. Холодильник мисалы. Эми ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Келишип калсаңыздар калтырып деле кетет. Мына килемдер даяр экен. Анан эң негизгиси комнатанын ичинде ушундай санузели бар. Центральный канализациясы бар туугандар. Кадимкидей эле канализация. Мына унитаз, бул жакта ванна, бул жакта болсо мына бардыгы бар экен. Ушундай. Жакшы да туугандар. Эми кадимкидей эле общежитие. Общежитияларда негизи билесиздер, газ эле жок болот. Суу, свет, отопление, канализация алган бардыгы болот туугандар. Авиагородокто билесиздер, аэропорттун эле жаны болуп калат. Бул жерде туугандар адашпасам бир 20дан ашык дом бар. Анан общежитие бир 2-3 бар экен бул жакта дагы. Ушундай айнек терезелери пластик. Анан отопление жок экен го деп неме албаңыздар, мына туугандар, отопление бар. Жагындай батарейкасын орнотуп эле установка кылып коюш керек, болду, иш бүтөт. Так, дагы кандай маалымат берейин туугандар. Мына ушундай кухонный гарнитур, мына жер вешалка кийим иле турган киргенде. Бул жакта өзүнүн автоматы деле бар экен, ушул жерден өчүрүп бир жака кеңири кете берсеңиздер болот. Резеткалар даяр, мына холодильник, вентилятор, бул жерде кичинекей бир кийим иле турган шкафчиги бар экен, ушундай кыскасы туугандар. Так, эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, квадрат метри 20, баасы болсо 1,8 миллион сомго бааланды. Анан кеми бар туугандар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып сүйлөшөсүздөр, содлашасыздар. Тех паспорту бар. Эң негизгиси күнгөй бет туугандар. Анан 3-кабат эми бирок крышалары жабылган экен, эч кандай суу өтпөйт деди.